Assalamu alaikum. Hurmatlı avto suyucular, Murkey YouTube kanalının görüşçüleri. Kutmanlı gününüzler menen. Bugün 3. çislo, 6. ay 2024 yıl. Bişkek vakti, ertemenen saat 11 oldu. Buyursa bugün bizde Rastamoshka. Күнү кече 2 контейнерибиз келген, içinde 8 машинабыз бар buyursa. Азыр ээлери таможняда күтүп атат. Бул жерден эмиз барып, Растамошканы кылып, бар жогуну сиздерге көргөзүп бергенге аракет кылат. Экранга жакыныраак келип, шашпай отуруп, тамаша кылып, кенен маалымат алсаңыздар болот. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Видеонун башы менен айтып коеюн, эгерде Кореядан автоунаа алдырам десеңиз, буюрса биздин дарек Жумабек 9 дареги, бул жерде аукциондон ортомчусуз өзүңүздөр ушул жерде көрүп турасыздар, машинеңиздер канчага чыкты. Колдон келишинче күнүгө 2-ден 3төн машинелерди чыгарып берип атабыз и чыгарып бергенге даярбыз туугандар. Биздин кызматтан пайдаланыңыздар. Кыргызстан боюнча аукцион деген нерсе, аукцион деген түшүнүк бул 5-6 эле кишиде болуп аткан болсо азыркы учурда, ошонун бирөөсү бизде туугандар. Келесиздер. Бул жерде аукцион башталганда өзүңүздөр көзүңүздөр менен көрүп турасыздар. Бизде бар жогу прозрачный туугандар. Болгону $300 кызмат акыга иштейбиз. Буюрса азыр барат, Растамошканы кылат, кайсы машина канча сомго турду, анын баарын Эмилбектер көрсөтүп берет. Бизден алыстабай, биз менен бирге болуңуздар. Азыр Москвада беле? Санкт-Петербург шаарынан Туйбас деген акебиз бар. Тарс турс сүйлөгөн, өзү дагы тарс турс жүргөн туугандар. Билесиздер, группадагылар билет. Kia Carnival алдырган, ошол кишинин машинасы мен үчүн өтө кызыктуу болуп калды. Себеби машина алдырганда ушундай шыр жүргөн кишилердики машинасы аябай жакшы чыгып атат да. Мен аны көзүм менен мындай по факту көрүп атам. Азыр иниси келген, атыңыз ким эле? Атым Абдувакил. Абдувакил деген иниси келген, буюрса биз менен чогуу барат, азыр Растамошканы кылып, машинаны чыгарып кетет. Даяр болсоңуздар, кеттик. Да бир нерсени унутуп калыппыз. Азыр аукцион болуп атат. Мынакей, кетип атат аукцион. Бул жакта акебиз келген, буюрса акебиз дагы бир экөөбүз комментарий берип коеюн дейт. Отуруңар. Урматтуу Нуркейчинин көргөндөрү, жана ушу машина сүрүүчүлөр. Бүгүн аукцион болуп аткан экен. Ушул аукционго катышып атам. Өзүм юрай салайын деген. Кече келип сүйлөшүп кеттим эле. Бүгүн аукционго өзүңүз катышсаңыз болот деген өзүм келип күбө болуп турам. Так что ушул жигиттерге кайрылып берсеңиздер болот. Рахмат. Акемдикин да чыгарсак, азыр эфир кылабыз. Мына бүгүн 3 число көргөндөр бар. Акебиздин машинасы. Эгер ошол видеодо утпай калган болсо, андан кийинки видеону прямой эфирде көрсөңүздөр болот. Акебиздин дагы машинасынын бар жогун силерге эсептеп көргөзүп беребиз. İşinizге ийгилик. Рахмат. Буюрса. Кайерден болот элеңиз? Алайда. Алайда кайсы жерден? Жок, сау болуңуз. Алайлык гүлчөлүктөр. Газды басып бересиздер. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Бүгүн бизде кечеги 2 контейнер боюнча Растамошка. Булса Растамошканы аз бүтүрүп чыктык. 8 машина келген болчу. 8 машинаны азыр бүтүрүп, машиналардын ээлерине берип, сүйүнүүчү менен кошо бөлүшөбүз. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, азыр машина жакка барып машиналарды чыгарып беребиз. Могул акебиздин санатасын издеп таптык. Акебиздин азыр ачып аткан учурубуздун машинасын. Буга чейин дагы бир машина алдырган экен. Азыр жүрүп көрөсүз. Не такси? Не таксини юрайсыз? Мынакей. 2017 жылы. Растамошка 2017 жылы. Растамошкасы $1783, $87 чыкты. Ушул машина. Не такси, белый жемчуг. Комплектациясы бирок жөнөкөй. Көрүүчүлөр, ушул унаа 2018 жылкы 7 места, комплектациясы да өтө жакшы. Мунун Растамошкасы $2267 чыкты.
Буюрса Туйбас акебиз Санкт-Петербург шаарына бул машинаны алып кетет. Ички акыбалдары. Туйбас аке, көрүп атсаңыз, иниңизге бердик унааңызды. Буюрса, иниңиз алып аткан учуру азыр. Кандай эми аке, ощущениялар жакшыбы? Жамаат, бул биздин 3-чү машинабыз. Kia Carnival Баткенден Ким акебиз эле Москвада? Кайрат акебиз алган болчу. Буюрса жакшы, биякта күйөө баласы ошондо. Күйөө баласы сүйлөп койсун, канча күндө келди, машина кандай экен өзүнүн оозуна угуп коюңуздар. Assalamu alaikum. Mana bu mashinamiz Xudo kalsa keldi. Ошо көргөн видеода көргөндөй состоянияда. Келгенде жолда 17 күн жүрдү. 17 күн дегенде келди. Силерге рахмат. Разысыздарбы акыры? Разы. 17 күн дегенде келди ушул контейнерибиз жамаат. Дагы өздөрү мана ыраазы болуп бул жерде сүйүнүчү менен бөлүшүп турат. Бул жакта кызы күйөө баласы менен алып кетти. Жыргал аке, көрүп аткан болсоңуз, мынакей машинеңизди бердик буюрса. Жакшылыктарга айдаңыз. Мирбек акебиз буюрса экинчи машинесин алдырып атат. Бул акебиз дагы алып ошо кичине пайда көрүп сатып аткан учуру. Ошентип экинчи машинесин алып аткан учуру. Sportage 1.6 автомат 2019 жылкы. Бурсаңыз өзү ичинде видеого тартынычтан кичине тартынып турат өзү. Анан мунун растаможкасы 146 миңби ошондой болду. 1.6ныкы арзан чыгат. Ачып турсаңыз, үйүнү сааттай жүрүп турат. Мотор жактан бир сыра жуу өзү дагы базарга дайындап алып чыгат. Ушундай азыр бул жакта Жолдош акебиз. Жамаат, өзүңүздөр билсеңиздер керек, Жолдош акебиз жанагы эме ачылганда, офисибиз ачылганда Москвадан промой ичип келген. Буюрсаңыз бул акенин дагы машинасын берейли, жүрүңүздөр. Жолдош абабыз көлдөн болот. Бул комплектациясы өтө жакшы, бир сыйла көрсөтүп койгон комплектация. Bunun rastlamoşkası kança çıktı? 2019 Bak 2100 dolar bu şundan çıkar bunun rastlamoşkası. Даже 2100 dolara daha jetti. Şundan. Жүргүзүп көрүң аке. Bismillah деп ake жүргүзүп койсун. Bismillah. Маке. Мына бир дагы чеги күйбөйт. Билесиздер, бул мынабы бул өзү так эле ошо Кореядан постоянно ушинтип келет да. Ошо Кореядагылар негедир куюп койбойт да. Так, комплектациясын айтканда, удержение паласы бар, токтоп туруңуз, кичине. Старт стоп бар, задний камера бар, монитор бар, кондиционер бар. Бул жакта электрический ручник. Кыскасы мынягы зыңк да, мыняк жагычы. Дискалары дагы мындай необычный GT-Line дискаларынан бесключевой доступ бар. Бул жерде мынакей поворот повторитель бар. И алдыдагы акула мурда өтө өзүнө жарашыктуу унаа. Азыр бул жакта дагы бир K500 келген жамаат. Азыр муну да силерге көргөзөп кетейли. Ким эле атыңыз аке? Асылбек акебиздики бул дизель туугандар. Бул полный комплектация десек де болот. Люктан башкасы бар. Артылары да моундай GT-Line'дан эмес кетет. Дискалары дагы өзүнө жарашыктуу. Burada 360 kamerası da var mı ki? 360 kamera, бесключевой доступ, поворот повторитель var. Bu yerde слепой zona var. Elektro сиденье.
память сиденья бар. Бұл 1.7 дизель. Бұл жақта электрический рушник, подогрев обдув полный бар да шықса. Ол ғана бір ғана люк жоқ. Бұл жақта өзінің камералары менен управлениялары бар. Асылбек ака, қандай енді? Машинаны бір сыйға айтың енді. Өте соның азыр айдап көрдім. Аха. Бұйырса тапқандары өте соның комплектациясы тем более соның мықты шықты. О, ушул мынау келген машиналердин алдыңғы эле комплектациясы болду да бұл. Бұл объемға елдер ойлошу мүмкін, анча тартпайт деп. Жоқ. Бұл наоборот өте соның экономичный комплектацияны еске алганда өте соның машина. Сол жигиттерге Алла разы болсын. Рахмат жигиттер. Элдин кызматын болду. Канча күндө келди ака, ошондо бир айтып койсоңуз. 13 күн десек болот, бирок 2 жума дейин ошондо туралы. Ошондо я, 14 күн да, мынакей. Көрдүңүздөр туугандар, азыр бир сыйра чаң басып турат. Муну жууп койсо, бул машина вообще ачылат да. Мына ушундай. Бул акебиз неге 1.7 анан кичине объем алды десеңиздер, туугандар, булардын экономичный да болот, и растаможкасы да арзан чыгат. Ошондой. Буюрса азыр баарынын ичидеги мындай сүйүнүч коюнуна батпай турган учуру буюрса бүгүн булардын үй бүлөсүндө, баарынын үй бүлөсүндө той деп элестетип коюңуздар. Баарыңыздарга ийгилик. Ушинтип биздин бүгүнкү растаможкага болгон видео ушуну менен аяктайт. Барыңыздар аман болуңуздар, аманчылыкта көрүшөлү. Эгерде сиздер заказ берем десеңиздер, биздин төмөнкү номерлерге кайрылсаңыздар. Ассаламу алейкум.